oldu türmede çiğ ölüşün kalayım ben bunun. Jarıkçılıkka çıkışım kalbayım hiç vakta. Ölüm. Başka içimiz yok. Жақсылық көрмедік. Arkasından barıp durup astından tozup durup keyin aldından atkan eken da. Hazır koçurda bakta okudu. Apam da özüm apam da oşa жаққа koyulgan, oşa apamdın janına oşa жаққа koyduk. Singdimdi. Анан кызымды коржоп, аябай урушуп, урчу, мас болуп кетти үйгө. Анан мен алдын жетти эмес. Апорун апа эже ордун эже болчум. Ал Нурайым сиңдим аябай көлдайра кыз болчу. Жалгыз эжесин. Assalomu alaykum, урматтуу кыргыз элим. 1 ноябрда Чүй облусунун Москва районунун Бала Айылчы айылында Жакыпова Нурайым аттуу айым күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен 17 жыл жашаганына карабастан мылтык менен атып өлтүрүлгөн. Урматтуу эл журт, мына ошол айымдын үй бүлөсү бүгүн биздин команданы чакырып отурат. Жүрүңүздөр анда иштин чоо жайын бир туугандарынан сурайлы. Алар бүгүн ушул кан жутуп, кыркылыгын өткөрүп, мени үйүнө чакырышты. Бул окуя 21 ноябрь күнү болуп атат. Негизи мурун деле мындай көп уруш талаш болчу. Ана мен көп эле алып базы берчим да анычы үйгө. Ажыраштырып 3-4 жолу алып келдим ушейке. Алып келсем деле аркасынан келип калчу, самсалап келип калып эле кайра эле кетип калчу. Эки балам бар деп эле жашайм дечи да, эки балам турат, жашайм деп жүрүп, ушул күндү тапты, ушул күнгө туш келди да байкушуп. Баласына галасы жөнөткөн экен, каякта жүрөсүң, атаң болсо жатпай атат. Тынчымды алып атат, сен каякта жүрөсүң деп. Ушундай галасы жөнөткөн экен. Же ошол убакта качып кетип калбайт, анан кийин кошуназдыкына барган экен. Ошол моментте тиги мынтык көтөрүп аркасынан барган экен. Ошондо кошуна келин көрүп калыптыр. Ал эже тиги келин чуркап барып эметкиче эле тиги болсо кач дептир тиги келин. Кач дегенде тиги тамдайланып качканда аркасынан барып туруп астынан тозуп туруп анан кийин алдынан аткан экен да. Ошондо ошейктен эмеге тийип калыптыр, жүрөгүнө тийип калыптыр. Тиги келин болсо анын да боюнан түшүп калыптыр. Кече күнү барганда айтты мынакей. Ушуга окшогондорду эл алдына чыгарып эле атып коюңуздар деп суранат элем. Аялды кордогондор көп болуп кетти. Мына 25 майда деле болду. Анан деле кайталанып атат мынакей. Менин бир тууганымды ушундай атып өлтүрүп коюшту. Өлтүрүп койду күйөөсү. Анан ошо эл алдына чыгарып атсын деп суранат элем. Өзүндөй кылып атсын деп суранат элем мен. Ошол мына 2 баласы, 3 баласы жетим калды, энеси жок калды мынакей. 82 жашта атам калды жалдырап. Кызым жок деп, мен өзүм жалгыз калдым, бир тууганым жок. Мен ушуну суранат элем президенттен. Же болду түрмөдө чийип өлүшүн каалайм мен bunun. Жарыкчылыкка чыгышын каалабайм эч убакта. Анан кийин жашына жараша деп эме деп атат. Жашына жараша да чыгып кетиши мүмкүн экен, жеңилдик бериши мүмкүн экен. Анан өзүн билбей калды деп дагы жеңилдик бериши мүмкүн экен. Ушундай жолдору бар экен. Мен ошо жолдорго каршы элем. Каршымын мен. Анын чыгышын каалабайм эч убакта. Чыккан күндө да анын эч убакта да жарыкчылыкта бала чакасына эмездик тийбейт, пайдасы. Зыяндан башка пайдасы жок. Бул постоянный мас болуп кетти үйгө. Анан кызымды коржоп, аябай урушуп, урчу. Мени көзүнө илчи эмес. Мен үйүнөн сүйрөп чыккан. Үйүнөн сүйрөп чыгып, талагы сүйрөп чыккан, үйүнөн сүйрөп мен чыккан. Экөөбүз урушуп, бактан мушташып, мени улгу бергеге алып, чоң бир кетмен алып жыга чабам деп ушундай окуя болгон. Кызымды аябай коржогон. Анан мен алдын жетти эмес. Анан ошентип жүрүп анан кийин кызымга качып, тияка качса дагы, буяка качса дагы, кыз мынтык менен өлтүрдү, жүрөкчүлүк менен өлтүрдү. Эки бир тууганмын. Мурда дагы уруш болгон болчу жакында эле. Анан болсо деген. Апам менен атам уруш кеткен да. Мен болсо уруш кеткен деле атам аракка жиберет да. Мен жиберген, апам болсо тиги мен кеттим деп кетип калган да, мен артынан чуркап барып тиги аракка алып келбей сен көрсөтөм деген да мага. Бирок мен апам менен кетип калгам да. Анан эртеси келгенде
Мен тиги бияка жиберди апам. Мен тиги всё кетем Россияга деп. Баары жакшы болот. Азыр бул жерде мектепке кирдиңби? Ооба кирдим. Азыр учурда биякта окуп атам. Апасы 40 жашында кайтыш болгон. Апа эже болчумун. Апа ордуна санашчы. Эже деп турчу. Апа дегиси келчү. Апа дей алчу эмес. Ал Нурайым сиңдим аябай көлдө айра кыз болчу. Жоктон тапчы. Нар жактан бер жактан карыз алып келе калды. Дасторкон жайнатып турчу. Кошуна колоңдор менен аябай ынтымактуу болчу. Кечиримдүү болчу. Боорукер болчу. Боорукердин айынан ушундай абалга туш келди. Кечиримдүү болбосо бир запкы көрдү, 2 запкы көрдү, 3 запкы көрдү. Эми бүтүрүп койсо болмок да ушундай абалга калтырбай калбай. Мына 82деги чал атасын кол менен койсо болот беле. Балдарына келин кыз берип келин алса болот беле. Мына 3 жерде калды. Энеле ыйлап зыркырап. Мен эсез болом. Жалгыз эсезим. Өлүм. Башка эчеме жок. Жакшылык көрбөдүм. Мындай адам жер үстүнө алып жүрүп албайт да, жакшы деле. Өлүмдөн башка айла жок. Түрмөдөн өмүр чирип өтсүн ошол жактан. Жакшылык көрбөдүм. Эң эмес ушу жакшы болгон жок. Бул бир эмес 2 аялдын башын жутуп отурат. Биринчисин төрөп келгенде эле бөөрөгүн үзөтөп өлтүргөн экен. Кийин өзүнүн кыздарынын бир кызынан ушу айтылгандарын угуп калчумун да, анан балдым да угуп калдым. Анан бул 2 аялдын башын жуткандын канча мунун өмүр жашына карап кыскартып жибериш керек, кыскартпаш керек муну. Муну жок кылыш керек барат эле. Түрмөдөн чиридим. Бу да мен балдым көрдө жатса, ал түрмөдө жатсын өмүр бою. Жакшылык көрбөш керек. Президенттен суранычыбыз ушуну жакшынакай жазасын берип эле өмүр бою чыкпай турган кылып, бир улуу жерлерге иштетип эле келбес кылыш керек. Апам да өзүм апам деле ошол жака коюлган, мына ошо апамдын жанына ошол жака койдук. Сиңдимди. Менин энем да ошол болчу, бир тууганым да ошол болчу. Жалгыз пешенемдеги бир тууганым ошол болчу. Анан ушума бир жолу келип айткан. Мен жолдошум ушинтип уруп мага мынтык такады деп эшиктен айтып калды эле. Анан мен айтчу элем, Нурайым эже, мынтыгы бар болсо бир күнү сизди атып өлтүрүп койбосун. Сиз прям ошону эскертчиңиз беле? Ооба, бир жолу экөөбүз эшикте отуруп сүйлөшкөнбүз. Мага Бул айткан. канча убакыт мурун болуп атат? Бул 2 жыл болуп калды го дейм. Айтчы да, мага ушу мынтыгы бар үйдө, ушу мынтык такап мени коркутту деп. Анан мен айтчу элем, Нурайым эже, бул жерде атаңыз бар, үйүңүз бар деги. Сизге эмне бар ака? Балаңызды алып келиңиз, бул жерден сиздин турмушуңуз өтө берет. Бирөөнү атып койсо өлүп каласыз, анан отурасыз ушинтип деп. Эл ачыгы багышып отуруп алып. Анан кайта эле кой, кызым бар, балам бар. Ошол жакта окуйт. Барайын деп эле кетип калчу кайта эле. Кызы ушу көзүнүн тирүүсүндө эле мага жөнөткөн. Эми баягы көзүнүн тирүүсүндө бергенден кийин эми менден башкага ким карайт? Эч ким карабайт да. Мен ошону мектепке киргиздим. Барып азыр окуп атат биздин айылда, мектепке киргизип койгон. Менин колумда болот ал кыз. Чоңоюп, ушу турмушка бергип, өзү менен өзү болгуча менде болот. Акыркы сөзүңүз кандай болот? Өлкө башчыга кайрылат белеңиз? Мындан ары кандай кадамдар кыласыз? Ошо мен эми ушу монтип кан жутуп жалгыз бир тууганымдан айрылып отурам. Мен ушу президентке, Садыр Жапаровго кайрылар элем, жана Камчыбек Ташиевке кайрылар элем. Монтип аял затын кордоп өлтүргөндөрдүн жазасын бериңиздер. Өлүмгө өлүм эле кылыш керек. Аткан кишини ушу атыш керек деп эле суранат элем да. Ушу сиңдимди кандай кылып аткан болсо ошондой кылып эле эл алдына чыгарып атып коюшун суранат элем. Мынакей азыр деген аял затын кордоо деген аябай көп болуп кетти го. Көп болуп кетти. Жашын деле кордоп өлтүрүп атат. Аялдарды бүт эле өлтүрүп атат. Ошону суранат элем, ушу эл алдына чыгарып атып койсо мүмкүн
азайып калат беле деген эле оюмда, азайып калат беле, мындайлар болбосун экинчи. Анан ошону мен эч жемеге чыгышын каалабайт элем да, жарыкчылыкка чыгышын каалабайм. Өлтүрүп, өлүмгө өлүм, ошо сиңдим кандай болуп монтип сызда көрдө жатат, а дагы ошо жатышын, өлүшүн каалайт элем мен. Урматтуу кыргыз элим, мына бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Нурайым эженин үй бүлөсү кандай сыздап атканын, ал эми бул бүгүн бир гана үй бүлөнүн тагдыры болду. Мындай тагдырлар Кыргыз Республикасында өзүңүздөр көрүп атасыздар, күндөн күнгө кайталанып, күндөн күнгө көбөйүп атат. Ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар, менин каналыма катталыңыздар. Кыргызстанда тынччылык болсун.